Бисмиллахир-рахманир-рахим. İslam жолу сайты тартуулайт. Жума хутбасы. Рамазандагы адамдардын акыбалы. Хутбаны окуган Шейх Солих Аль-Фаузан, Ахлы Суннанын учурдагы эң көрүнүктүү аалымдарынын бири. Чоң уламалар уюмунун жана фетва берүү боюнча туруктуу комитеттин мүчөсү Сауд Аравиясы. Бардык жакшылык жана ихсан ээси болгон, бизге Рамазан айын чыгарып берген жана аны күнөөлөрдүн кечирилүүсүнүн сезону кылып койгон Аллахка бардык мактоолор болсун. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок экендигине күбөлүк берем. Ал жалгыз жана шериги жок. Аллах Таала айткандай, асмандагы жана жердегинин бардыгы андан жардам сурашат. Ал ар күн сайын иш үстүндө. Кур'ан Ар-Рахман сүрөсү 29-аят. Мухаммад Аллахтын кулу жана жиндер менен инсандарга жиберилген элчиси экендигине күбөлүк берем. Аллах ага, анын үй бүлөсүнө, сахабаларына жана аларды туура ээрчегендерге көптөгөн салават саламдар берген болсун. Андан соң, о адамдар, Аллах Тааладан коркула. Билгиле, чындыгында силердин алдыңарда улуу ай, кереметтүү сезон башталганы турат. Чындыгында ал Рамазан айы. Аллах Таала айтты, бул айда адамдарга туура жол болуп, хидаят жана фуркандан турган анык далилдер катары Кур'ан түшүрүлдү. Кур'ан Аль-Бакара сүрөсү 185-аят. Иннаху шахрур рахма ва шахрул магфира ва шахрул итқи минан ниран. Чындыгында бул ай мээримдүүлүк, кечиримдүүлүк жана тозоктон кутулуу айы. Ал ай өтүп кеткиче андан пайдаланып калгыла. Ким убактысын канимет деп билип, туура пайдаланса, күнөөлөрүнөн тооба кылса, сооптуу иштерин көбөйтсө, мына чыныгы бактылуу адам ошол экен. Ал эми ким жакшылыктан кур калса, кимге Аллах бул улуу айдын жакшылыгын насип кылбаса, мына бактысыз адам дааны ошол экен. Дүйнөсүн жоготкон адам шордуу эмес, бирок чыныгы шордуу, акыретин жоготкон киши. Аллах силерди жалгасын. Бул айдан пайдаланып калгыла. Анын кадырын билгиле, наркын барктагыла. Аны урматтагыла. Андагы убакытты ибадат менен өткөзгүлө. Мындай мүмкүнчүлүк такай боло бербейт. Бир гана Аллах тирүү түбөлүк туруучу. Ал эми силер дагы, бул ай дагы, бул күндөр дагы өтүүчүсүңөр. Аллах айтты, жер жүзүндөгү бардык нерсе жок болуучу. Бир гана улуу урматтуулук ээси болгон Раббиңдин жүзү калуучу. Кур'ан Ар-Рахман сүрөсү 26-27 аяттар. О Аллахтын пенделери, бул айда адамдар түрдүү болушат. Кээ бир адамдар бул айды көп түркүн тамак аш, ичимдиктин айы деп гана билишет. Андай адам болушунча жеп ичип курсагын толтурат. Бирок Аллах Таалага ибадат кылууга келгенде жалкоолук кылат. Нафил амалдар биякта турсун, балким парстарды да аткарбай таштап коет. Кээ бир адамдар бул айды түнү бою уктабай оюн зооктун, пайдасы жок ушак сөздөрдүн айы деп гана билишет. Күндүзү уктап, парс намаздарды өз убактысында окушпайт, жамаат намаздарга катышышпайт. Кээ бир адамдар болсо бул айды сериал, телешоу, викторина передачаларын айы деп гана билишет. Аллахтын жана анын элчисинин душмандары, мусулмандардын душмандары даярдап берген кумар викториналар. Душмандар силерге зыян берели деп бардык көңүлүн топтоодо. Рамазан айы силер үчүн Аллахтын алдындагы мүмкүнчүлүк экенин алар билишет. Ошондуктан ушуга окшогон маанисиз сандырак нерселер менен силерди алаксытып жатышат. وجنبوا أولادكم
Ошондуктан андан өзүңөр сак болгула. Жана балдарыңарды да бул жеңил ойлуу, Аллахтын зикиринен алакты кылчу, убакыт бекер кетирчү жана намаздарды каза кылдырчу теле берүүлөрдөн алыс кармагыла. Бул айдын баалуулугу кайда калды, о Аллахтын пенделери? Адамдардын ичинен андайлар бирок өтө аз. Рамазан айын туура өткөзүүгө Аллах өзү тауфик жардам көргөзгөн адамдар бар. Аллах Таала айткандай, бир гана ыйман келтирип, солих жакшы амал кылгандардан башкасы алар өтө сейрек. Кур'ан Сот сүрөсү 24-аят. Мына ушундайларга Аллах өзү жардам берет. Мына ушулар жеңүүчүлөр, ушулар чыныгы киреше табуучулар. Алар аз санда болушса да, зарыл болгон учурда бирөөсү 1000 кетете делген. Аллахтан коркула, о Аллахтын пенделери. Бул айдан пайдаланып калгыла, убактыңарды сактагыла, зыяндуу нерселерден алыс болгула. Мүмкүнчүлүк такай улана бербейт. Күндөр аяктайт, сезон да бүтөт. Бул жана башка айлар менен өзүңөрдү эсеп кысапка алгыла. Акыретте инсанга жардам берчү бир гана нерсе бар. Ал бул дүйнөдө кылган сооптуу амалдары. Себеби бул дүйнөдө түгөнөт. Инсан өлөт, сааттар бүтөт. Анан адам өзү үчүн алып калган бир гана жакшы же жаман амалдары калат. Адам үчүн бул дүйнөдө жашаган өмүрү гана бар. Ошондуктан өмүрүңөрдү каяка кетирип жатасыңар? Түнүңөрдү, күнүңөрдү кантип өткөзүп жатасыңар? Карагыла. Аллах айтты: Биз силерге эскерген адам эсине келгидей өмүр бербедик беле? Жана силерге эскертүүчү пайгамбар келди эле го. Эми азапты тарта бергиле. Залым адамдар үчүн эч жардамчы болбойт. Кур'ан Аль-Фатыр сүрөсү 37-аят. Аллахтан коркула, о Аллахтын пенделери. Бул айга силерди жеткизгенине шүгүр кылгыла. Аллахтан бул айды жакшылык менен узатууну сураңгыла. Анын ыраазычылыгына жетүүгө андан көмөк тилегиле. Шалаакылыктан, капилеттиктен, кайдыгерликтен сак болгула. Силерди Аллахтын жолунан, ийгилик жана оңолуу жолунан тоскондорду ээрчибегиле. Аллахтын жолунан тосуучу адамдар өтө көп, өтө көп. كثير وكثير ووسائل الشر تنوعت في هذا العصر. Азыркы дордо жамандык таркалуучу каражаттар ар түркүн болуп кетти. Үйлөрдүн ичине кирип, адамдар жаткан жерге, төшөгүнө чейин кирип барды. Аллахтан коркула, о Аллахтын пенделери. Абалкы заманда фитнага бир гана фитнаны каалап, өзү ага барган киши таасирленчү эле. Ал эми азыр фитналар өзүлөрү силерге, үйлөрүңөргө жана төшөктөрүңөргө чейин келүүдө. О Аллахтын пенделери, Аллахтан коркула. Чындыгында проблема өтө оор. Бирок андан кутулуунун себебин Аллах көрсөтүп койду. Ал кол алдыңарда турат. Бул улуу Рамазан айы кутулуунун бир себеби. Кимге Аллах тауфик берген? Бул ай кирген учурда мусулмандардын акыбалы ар түрдөнөт. Аллах Таала айткандай, албетте силердин аракетиңер ар кандай. Кур'ан Ал-Лейл сүрөсү 4-аят. Бирөө жыл бою сооп иштерди кылат эле. Бул ай ал үчүн жакшылыктын үстүнө жакшылык кошуу болот. Бирөө Аллахтын алдындагы милдеттерине шалаакылык кылып жүрөт эле. Бул айда ал эсине келип, өткөзүп жибергенин толуктап, кемчиликтерин оңоп, Аллахка тооба кылат. Аллах анын тообасын кабыл этет. Башка бирөө болсо Аллахтан жөө качкан киши эле. Бул айда Аллахка тооба кылып кайтып келди. Тозок оту ага важип болду эле, бирок Аллахка тооба кылып күнөөлөрүн таштаса, Аллах аны бул айда оттон бошотот. Чындыгында бул ай адамдарды жакшылык кылууга тарбиялайт. Адамдарды кайдыгерликтен ойготот. Чындыгында бул ай Аллахтын силерге берилген чоң мүмкүнчүлүгү. Андыктан аны пайдаланып калгыла.
Allah sizlerdi жалғасын. Qancha degan adamlar bul ayga жетүүнү kaalap, бирок өлүм аларды алып кетип, жетпей калышты. Qancha degan adamlar bul ayga жетишип, бирок аягына чыга албай калышты. Qancha degan adamlar ayagına жетишип, бирок bul aydan пайда ала алышпады. O akılдуу adamlar, bul nerselerden sabak algıla, özüңөр tuuralı oy жүгүртүп көргүлөчү. Allah Taala aytat: O iman keltirgen pendeler, Allah'tan korkula. Ar bir can ertenki kıyamat günü üçün emne alıp kelgenin karasın. Allah'tan korkula. Allah siler emne iş jasap jatkanыңардан kabardar. Allah'ты unutkan, natijada Allah özdörünü unutturgan adamlarga okşop ogula. Alar fasık adamlar. Tozok eğleri menen, beyş eğleri teң emes. Beyş eğleri alar jеңүүчүлөр. Eger biz mına bul Kur'an'da toğu düşürgönümüzde, sen anın Allah'tan korkkonundan memirep, tırkırap sınıp ketkenin görmöksün. Biz bul salıştırууlardı adamlarga oylonursun dep aytıp berүүдöbüz. Kur'an Al-Haşr suresi 18-21 ayatlar. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى. صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما المنبر. O adamlar Allah Taala'dan korkula. Gündördün birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minbarga çıkıp amin 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 dep aytat. Adamlar ey Allah'tın elçisi, emne üçün mınday kıldınız degende al жооп берет. Maga Cebrail kelip aytты: O Muhammed, kim Ramazan ayına жетip turup, күнөөсү keçirilbey жүрүp ölsө, tozoku bolsun. Amin dep ayt. Men amin dedim. Aytты: kimde atenesinin ökö teң же бирөөсү болуп туруп, аларга жакшылык кылбай жүрүп ölsө, tozoku bolsun. Amin dep ayt. Men amin dedim. Aytты: O Muhammed, kimdin aldında senin ысымың айтылганда ал салават айтпай жүрүп ölsө, tozoku bolsun. Amin dep ayt. Men amin dedim. Hadiste İbn Huzeyma jana İbn Hibban sahih жыйнагында келтиришет. Allah'tan korkula o Allah'tın bendeleri. Mına Ramazan ayı da kirip kele жатат. Алдыңарда эле турат. Аны жакшылык менен пайдаланып калууңарга Allah мүмкүнчүлүк түзүп берди. Демек аны башка айларды бекер өткөзгөндөй бекер өткөзүп албагыла. Балким аны Allah силер үчүн сооптуу амалдар менен аяктагандай кылар. Балким өмүрдүн калган бөлүгүн бул ай менен толуктап берер. Балким силер күтпөгөн бул айдын жакшылыктарына жана берекесине жеткирер. Allah'tan korkula o Allah'tın bendeleri. Bul aydı uluktagıla. Allah Taala aytты: kim Allah ıyık kılgan nerselerdi urmattasa, bul Rabbisinin aldına özüne jakşı. Kur'an Al-Hac suresi 30. ayat. Allah'tan korkula o Allah'tın bendeleri. Bilgili, en tuğra söz Allah'tın sözü. En tuğra yol Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem paygambardın yolu. En jaman işler dinge kirgizilgen жаңылыктар. Ar bir жаңылык bidat. Jamaatты bekem tutungula. Allah'tın kolu jamaat menen kim bölünsö, bölünüp barıp tozoko düşöt. İnnallaha ve melaiketehu yusalluna alen nebi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli ve sellim ala abdike ve rasulike nebiyyina Muhammed. Vardallahümme an hulefâihir raşidin. الأئمة المهديين